Hey, what's up, English learners? Today we're looking at one verb, make, and we're looking at it in a particular light. Саламатсыздар, англис тилинин үйрөнүүчүлөрү. Бүгүнкү бул сабакта биз бир этишке карайбыз, make, бирок ага бир өзгөчө бир ракурстан карайбыз. So, what I wanted to tell you is this verb has a lot of meanings depending on the preposition, depending on the situation, depending on how you use it, when you use it, in what grammar sentence or in what grammar rule you combine it with. So it's got a lot of different uses. So, and today we're looking at one particular use. Бүгүн ушул этиштин, негизи бул этиштин аябай көп колдонуу учурлары болот. Ал предлогго карап, ситуацияга карап, грамматикалык бир темага карап ар кандай мааниге ээ да. Негизичи маанилери ар кандай. Бирок бүгүн биз конкреттүү бир кейске гана карайбыз. Конкреттүү бир учурга гана карайбыз. Ал учур, мисалы үчүн, азыр мен айтам, бир нерсеге успеть этиш же жетишип калуу. Мисалы үчүн, мен бир нерсе мен айтып атам да, биз бүгүн 7:30 футбол ойнойбуз. Жетишесиңби? Жетишесиңби деген can you make it? Can you make it да? Can you make it? Can you make it? Например, да? Can you make it деген ошо 7-ге жетишип каласыңбы деген ойду билдирет да. То есть дагы мисалы үчүн мен бир неме тапшырышым керек. Бир үй тапшырма тапшырышым керек, аны 8-де тапшырышым керек, I'm running out of time. Менин убактым уже азайып баратат. I'm not making it. I'm not making it. Мен успеть этпей атам. Что-то жетишпей калат окшойм. Жетишпей атам деген билдирет. I'm not making it. Например, кээ бир учурларда мунун аягына дагы бир нерсе коштолот. Мисалы үчүн, биз сенин туулган күнүңө бара албайт окшойбуз. Жетише албай калат. Бара албайт окшойбуз, то есть биз баргыбыз келген жок эмес. Бир жерден успеть этпей калат окшойбуз дегенди мисалы үчүн мынтип айтса болот. I'm afraid тилекке каршы дегенди билдирет. I'm afraid бул деле жаттоосаңар болот. I'm afraid we are not making it to your birthday. Тилекке каршы сенин туулган күнүңө жетишпей калат окшойбуз. I'm afraid we're not making it. I'm sorry. Making it to your birthday. Же болсом дагы бир пример. Айтам азыр. Мисалы үчүн, мен Бишкектен аэропортко жөнөп чыктым, Аэропортко жөнөп Ошко учутам. Анан байкем чалып атат мага. Себеби мен кеч чыктым да аэропортко. Байкем чалып атат. Did you make it? Пробка көп болчу. Did you make it? Did you make it? Жетиштиңби? деп атат да. То есть ушундай учурларда колдонот да. Өзү make. Кылуу да, бир нерсе жасоо. Бир нерсени жасоо. Жана биз made in China дейбиз го. Made in China. Бул Кытайда жасалган дегенди билдирет. Made in China. Өткөн чагы бул туура эмес этиш. Бирок мунун мааниси, то есть бүгүнкү биз талкуулаган мааниси бул өтмө маани да. Бир нерсени жасоо эмес, бир нерсеге үлгүрүү, бир нерсеге жетишүү дегенди билдирет да. Биз албетте берки жөнөкөй маанилерине да токтолобуз. Анан мунун башка дагы өтмө маанилери бар. Аны дагы башка сабактарда талкуулайбыз.